Кыргызстанда 24 январга карата коронавирус 426 адамдан аныкталды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Аймактар боюнча алганда Бишкек шаарында 314, Ош шаарында 10, Чүй облусунда 44, Талас облусунда 4, Нарын облусунда 4, Ысык Көл облусунда 10, Жалал Абад облусунда 18, Баткен облусунда 22 адамдан илдет табылган. Акыркы суткада 2 бейтап каза болду. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 195.820 адам коронавирус жуктурган. Ошол эле учурда 2851 адам каза болгон. Орусия бийлиги жекшембиде тараткан маалыматка караганда бир суткада өлкөдө коронавирус инфекциясына 63 миңден көп киши кабылганы белгилүү болду. Пандемия башталган 2020 жылдан бери бул эң жогорку көрсөткүч. Орусия европалык өлкөлөрдүн арасында бул жагынан биринчи орунда келатат. Ишембиде инфекциялангандар 57 миң болчу, анын алдында 49,5 миң деп кабарланган. Оперативдүү штабтын маалыматында жекшембиде COVID-19 илдетинен 670 киши көз жумган айтылган. Азыркы санитардык чектөөлөр дээрлик сакталбай калган учурда жайылууда. Орус бийлиги Спутник В вакцинасын биринчилерден болуп каттаганы менен эмделгендер 53% гана түзөт. Орусиянын калкы 146 миллион кишиге жетет. Баткен районунун Кара Токой айылынын 47 жаштагы тургунунун 3 баш бодомалы 2021 жылдын октябрь айларында Өзбекстан Республикасынын Фергана облусунун Сох району менен чектешкен жерде жоголуп кеткен. Баткен райондук ички иштер башкармалыгынын башчысы Алмазбек Шагамурзаев Сох райондук ички иштер башкармалыгынын начальниги менен сүйлөшүүлөрдүн негизинде эки тараптын милиция кызматкерлери кызматташып 2022 жылдын 23 январь күнү жоголгон 3 баш бодомал 2 торпогу менен Өзбекстан Республикасынан кайтарылып алынды. Кайтарылып алынган малдар өз ээсине өткөрүлүп берилди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке караштуу чек ара кызматынын маалыматына караганда 23 январда Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасында кырдаал жөнгө салынды. 23 январда бул жол менен саат 14:40 чамасында Баткен облусунун Лилек районуна караштуу Эски Оочу айылынын Сай жерлигиндеги Козу Баглан дарыясынын аймагында Эски Оочу айылынын жарандары Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасы аймагынын такталбаган жерине мал жандыктары кирип кетпеши үчүн зым менен казыктарды орнотуу жумуштарын баштаган. Бирок Тажикстандын чек ара кызмети келип тосмону орнотууга эки тараптын чек ара өкүлдөрүнүн чечими керек деген себеп менен жумуштарды токтотууну талап кылышкан. Ага ылайык Кыргызстандын жарандары жумуштарын убактылуу токтотушту деп белгиленген билдирүүдө. Чек ара кызматы тосмону орнотуу 21 январда Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара тозот башчылары менен макулдашылганын маалымдады. Түзүлгөн кырдаалды чечүү үчүн жакынкы убактарда эки өлкөнүн чек ара өкүлдөрүнүн жолугушуусу мерчемделүүдө. Бүтүн Кыргызстан фракциясынан жогорку кеңештин депутаты Адахан Мадымаров бүгүн 24 январь саат 10:00 башкы прокуратурага кайрадан суракка чакырылганы айтылууда. Мадымаров Кыргыз-Тажик чек ара маселеси боюнча буга чейин 5 жолу башкы прокуратуранын тергөө кызматына сурак берди. Ал 4 көчө тилкеси боюнча 2009 жылы кол койгон протоколго байланыштуу тергелүүдө. 20 январда Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Мадымаров кол койгон протокол боюнча өзүнүн пикирин видео кайрылуу аркылуу жарыялаган. Текебаевдин айтымында бүгүнкү күндө Мадымаровго каршы жасалып жаткан аракеттер саясий куугунтуктоонун бир түрү. Кылмыш мыйзамдарынын өзүнүн принциптери бар. Мөөнөтү өткөн окуяларга кылмыш иши козголбойт. Ал азыркы бийлик иштеп жаткан кылмыш процессуалдык кодексинде жазылган. Президент Садыр Жапаровдун кол коюусу менен аталган мыйзамдар күчүнө кирген. Текебаев ошондой эле аталган протоколго кол койгон мурдагы транспорт министри Нурлан Сулайманов бүгүнкү күндө министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровга кеңешчи болуп тандалма процесс жүрүп жатканын айткан. Төкмакын Болотназаров 23 январдын түнү соттун чечими менен шаардык милициянын убактылуу кармоочу жайынан үй камагына чыкты. Аны тарапташтары тосуп алышты. Буга чейин аны Бишкек шаардык милициясынын имаратынан аны ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиевдин коштоосунда сотко алып кетишкен. Абдиев журналисттерге соттанын кармалышынын мыйзамдуулугу каралып, андан кийин үй камагына чыгарыла турганын билдирген. Иликтөөчү журналист Болот Темировду жана аны менен иштешкен Төкмакын Болотназаровду милиция 23 январга караган түнү кармап кеткен. ИИМдин маалыматына караганда кылмыш иши козголуп, экөө тең шектүү катары өтүп жатышат. Темиров эч жакка кетпөө тууралуу тил катты негизинде мурдараак бошотулду. Жакында Темиров жемкорлук тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин аты аталган иликтөөсүн жарыялаган.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 23 январда өткөргөн басма сөз жыйынында өлкөдөгү бардык мамлекеттик кызматкерлердин жогорку билими тууралуу дипломдору алдыдагы 3 айда толук текшерилерин кабарлады. Анын айтымында мындай тапшырманы президент Садыр Жапаров берди. Азыр айыл өкмөтүнөн баштап министрлерге чейин депутаттардын да жогорку билими тууралуу дипломдору текшерилет. Биринчи кезекте кызматкердин жарандыгын, андан кийин билимин тастыктаган документин карайбыз. Эгерде жасалма диплом менен кимдир бирөө аныкталса, аны кызматынан алабыз. Мамлекетке ошончо жыл келтирген зыянын сот аркылуу төлөттүрөбүз, деди Ташиев. 20 январда Борбордук шайлоо комиссиясы Оразайым Нарматованы жогорку кеңештин депутаты мандатынан ажыратты. Мындай чечимге Нарматова жогорку билими тууралуу диплому мыйзамсыз алынганы жөнүндө улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет менен билим берүү жана илим министрлигинин маалыматы негиз болду. Кыргызстанда 5-класстан 11-класска чейинки мектеп окуучулары компьютердик программалоону онлайн акысыз үйрөнүп, эл аралык бала теч олимпиадасына катыша алышат. Олимпиаданы Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы Жапон өкмөтүнүн колдоосу менен уюштурууда. Алгач окуучулар 175 тапшырмадан турган 10 окуу модулун өздөштүрөт. Тапшырмалар интернеттен виртуалдык түрдө берилет. Андан соң жыл сайын өтө турган программалоого багытталган билим жарышына жолдомо алышат. Ага Чыгыш Европа жана Борбордук Азия чөлкөмүнөн 50 миңден ашуун мектеп окуучусу катыша алат. 2022 жылдын 19 февралында онлайн форматта өтө турчу олимпиадага Армения, Азербайджан, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Молдова, Орусия, Тажикстан, Өзбекстан, Украина жана башка орус тилдүү өлкөлөрдөн 5-11 класстагы 50 миңге жакын мектеп окуучулары чакырылат.